Декабрь айы жаңырышы менен кар жаап, жолдор тайгак боло баштады. Анын кесепетинен айдоочулардын жолдо жүрүүсү кыйындап, кооптуу абал жаралууда. Ош шаарынын ички жолдору жалпысынан 535 километр болсо, аны тазалоо иштери 5 ишканага бөлүнүп берилген. Жалпысынан 17 ар кандай типтеги техника кар жааган учурда ишке киргизилет. Шаардык жолдор башкармалыгы билдиргендей, быйылкы сезонго карата 287 тонна туз, 290 тонна кум даярдалган. Бирок техникалардын эскилиги жетишээрлик кызмат көрсөтүүгө кедергисин тийгизип жатат. Негизи Бишкектегидей кылып жаңы техникалар болсо абдан жакшы болмок. Бишкекте тазалык ишканасы телет Бишкек шаары боюнча. Айда жаңы кум сепкен атайын техникасы бар. Туз сепкен алдынан тутуп кете берет, артынан тузды сепип кете берет. Ошондой эле эмесем щеткалары бар. Шыпырганча тазалап, музду тазалап кошо кете берет. Ошондой эле техника болуп калса, абдан жакшы болмокто. Современ боло, шүгүрдөйлүк ушунчасына дагы. Унаа өтүүчү жолдорго туз себилгени менен жөө жүргүнчүлөр басуучу тротуарлар ар жыл сайын көздөн далдоо кала берет. Жолдор башкармалыгы бул милдетти тейлеген ишканаларга арткан менен аларда жоопкерчиликти бири-бирине түрдө салышат. Ал эми жолдун тайгактыгы шаар тургундарынын нааразычылыгынын күчөшүнө бирден бир себеп болуп кала берүүдө. Кокус сатып калышы мүмкүн, бутун сындырып алышы мүмкүн, же колун сындырып алышы мүмкүн, же катуу тийсе мээси чайкалып калышы мүмкүн. Декабрь айында эле биринчи күндөн баштап көрдүңөр кар жаагды. Ошондо мэрия мурда айтып жүргөн туз бар запасыбыз жетерлик деп, бирок тазалык кызматкерлери караш керек да. Бул шаар мэрия бардык ушуларды карап көзөмөлдөп алып турса жакшы болот эле. Yo'llar tayyor bo'lyapti hozir. Bizdaka kampirlar, chorlar erta bilan yo'lga chiqa olmadik. Shu tezroq vaqtida tuz sepib tursa yaxshi bo'lar edi. Мындай көйгөй шаар ичинде эле эмес, райондор аралык каттамдарда да көйгөй бар. Кечээ 5-декабрь күнү райондон шаарларга кирип келүүчү жолдорго туз чачылган эмес. Арабандан, Кара суудан, өзгөндөн келе жаткан айдоочулар коопсуз жүрө албай, нааразычылыктар күчөгөн. Бир топ айдоочулар облустук жол башкармалыгына да даттанышкан. Күтүүсүз жааган кар чындыгында түйчүк жаратты дешет адистер. Мен өз көзүм менен кыдырып чыктым. Менин өзүмүн ошо ишимдин эмесине кирет ал. Ошо эртең менен звонт эткенден кийин Барспектин ар жагында Гүлбар айылына чейин чачылбады деп чыгышты. Бул жерде эми мүчүлүштүктөр болду чындыгында биринчи күнүчү. Себеби тез ылдамдыкта чачып өтүп кетип калышканда чоң баягы аралыгын чоң кылып чачып өтүп кетип калышкан. Жолго убагында кам көрүлбөгөндүктүн айынан кечээ Талдык ашуусунда жолдордун тайгактыгынан оор жүк ташуучу унаалар өз башкаруусун жоготуп, жолду тосуп калган учурлар катталган. Перевалдарга, өдөл сылдыйлаштарга, жанагындай поворотторго, бурулуш жерлерге, анан опасный деген жерлер бар, аныкталган жер гаилер аркылуу. Ошолорго сөзсүз чачылат. Полуприцептер жолго өздөрүнүн чынжырларын албай, баллондорун, дөңгөлөктөрүн алмаштырбай кышкыга, анан кышкы майларды куйбай, жазгы майлар менен барып алып, ал жерде 18 градуска чейин суук болду, тоңуп калып атышты. Ош, Сарташ, Эркечтам жол башкармалыгында 7 жол телөө ишканалары бар. Алар 2061 километр жолду көзөмөлдөйт. Негизинен 44 техника жол телөө ишканаларына бөлүнүп берилген. Маалыматка караганда учурда 146 тонна туз, 1800 тонна шлак, 6200 тонна кум бардык бөлүмдөргө жеткирилген. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.